Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай Таалага, Кудайга шүгүр айтабыз. Эмнеге анткени ушул орозого жеткизди, орозо карматып атат, сиздер менен амандаштырып атат, саламдаштырып атат. Кудайга шүгүр айтабыз жана өзүнүн үлгүсүн, өрнөгүн калтырып кеткен биздин мугалим, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи салам салават айтабыз. УТРК чүйдө орозодо 30 күн теледолбоор эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн биз сиздер менен Кудай буйрса бизге бөлүнгөн ушул 20 мүнөт учурунда саламдашуу адеби жөнүндө сөз кылабыз. Саламдашуу деген эмне? Саламдашуунун жолдору кандай? Кимдерге ким салам айтат, кандай жооп берет? Биздин устазыбыз, дин аалымы имам хатип дамылабыз келип калган. Анда Гүлматов Рустамбек дамыла келген. Ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Алейкум. Кош келдиңиз. Кабыл болсун барыңызга. Элиңиз менен амандашып алсаңыз. Алхамдулиллахи раббил аламин. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллаға мына ушундай өзүнүн эң акыркы пайгамбарына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөттөрүнө ушундай улук ай болгон Рамазан айыны берип, анын ичине кадыр түндү камтып, кадыр түндү 1000 айдан дагы жакшы кылып берген Аллах Таалага мактоолор болсун. Жана үммөтүнүн биримдиги менен, үммөтүнүн жакшылыгы, көпчүлүгү менен сыймыктанган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Бул биздин исламдагы саламдашуу орду өтө чоң. Аллах Таала дагы Куранда баса белгилеп айтып кеткен беш ээлери ва тахиятун фиха салам. Беш ээлеринин дагы саламдашуусу мына ушул ассаламу алейкум. Андан сырткары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул үммөттөрүнүн ийгилиги үчүн, жакшылыгы үчүн, бири-биринин ортосундагы болгон сүйүү, урмат, сый болуш үчүн мына ушул саламдашуу сүннөтүн бизге калтырды. Бул саламдашуу негизги орду кандай дей турган болсок, биринчи эле кезекте саламдашуу деген адам баласынын жүрөгүндөгү болгон текеберчиликти сындырат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айткан го. Кимде кимдин жүрөгүндө кичинекей бир кыпындай текеберчилик болсо, бейишке кирбейт деген. Текеберчиликти жок кылат. Көрө албастык дегенди, бирөөнүн жакшылыгына, ийгилигине көрө албастык кылуу дегенди жок кылат. Андан сырткары кызганыч дегендерди жок кылат. Кызганыч, мына ушул текеберчилик, бирөөнүн жакшылыгын, ийгилигин көрө албастык дегени бул биздин шариятыбыздагы эң жаман адаттардан, күнөө амалдардан болуп эсептелинет. Ал эми салам айтуу дей турган болсок, биринчи кезекте ассаламу алейкум деп туруп мусулман киши башка бир кишиге таанысын, тааныбасын салам айтат. Бул ассаламу алейкум деген сага Алланын тынчтыгы болсун дейт. Тынчтык дегенде биз жөнөкөй эле жашообуздагы болгон тынчтык, бир гогасы жок болсун эмес. Тынчтык эң эле биринчиден ички дүйнөдөгү болгон тынчтык. Андан кийинкиси эле сырт жактагы мына адам баласына келген ар кандай чоң сыноолор болот го. Мүмкүн бирөөнүн башына бир балай келиши мүмкүн, бирөөнүн башына бир кырсык келиши мүмкүн. Мына ошон үчүн биринчи эле мына ушул ассаламу алейкум деген мына ушул ар кандай жамандыктардан, апааттардан, кырсыктардан алыс болсун. Дайыма ички дүйнө, тышкы дүйнө таза болсун. Мына ушул тынчтыкты тилейт. Андан кийинкиси ассаламу алейкум ва рахматуллахи, Аллах Тааланын рахматын каалап жатат. Ошол көрүшкөн, саламдашкан адамга өзгөчө өзүнүн ичиндеги болгон каалоо тилегини ошол мусулман бир тууганына айтып жатат. Ва баракатуху. Ошондой эле мына ушул өзүнүн жашоосунда кандай гана амал болбосун. Мисалы үчүн айта турган болсок, жашоо тиричилигинде соода кыла турган болсо, соодасында болгон берекеси. Же ибадат кыла турган болсо, ибадатында Аллах Таала каалаган пендесиникини 10 эсеге чейин, 10 эседен 700 эсеге чейин каалаган болсо, андан да көбөйтүп берет эмеспи? Балким мына ушул каалап жаткан берекеси дагы
Бұл дүниелік ақыреттік амалдардың бардығында береке. Мына ошондуктан біз бұл жерде саламдашу деген нерсени өзгөчө карманышыбыз керек, өзгөчө билишибиз керек. Бүгүнкү биздин жашообузда көпчүлүк адамдарыбыз бар го. Мисалы үчүн көчөдө кетип жатып туруп эле мындай саламдашканда салам алейкум деп коет. Бир түшүнүксүз же мааниси өзүнүн так ордунда чыкпайт. Же привет деп коет, же привет деп коет. Эми привет башка дей турган болсо, буларда эч кандай бир соопчулук башка деген нерселери жок да. Ал эми биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө карманып, мына ошонун негизинде биз салам айтып, айлык алып, ушундай турган болсок, ар бир аткарганыбызга бул сооп болот. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн бир күнүндө отурганда сахабалар менен бир киши келет дагы, ассаламу алейкум деп келет. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал кишиге жооп кайтарат дагы 10 сооп дейт да, 10 дейт. Анан экинчи киши келет, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам берет. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жоону кайтарат дагы 20 дейт. Андан кийинки киши келет дагы, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп салам берет. Ал эми пайгамбарыбыз ага айлык алып туруп 30 дейт да. Мындан келди айтканда тагыраак ассаламу алейкум дегенге 10 сооп, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенге 20 сооп, ал эми толук кылып туруп ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дегенге 30 сооп болду. Мына ошондуктан жакшылыкты, ийгиликти баары тең эле каалайт. Мисалы үчүн айта турган болсок, 10 сом, 20 сом, 30 сомду коюп тургандан кийин кайсы адамга болсо дагы каалаганыңды ал дей турган болсо, сөзсүз түрдө 10 сом эмес же 20 эмес 30 алат да. Ал эч бир күмөнсүз. Мына ошондой эле бул жерде чыныгы мусулман адам бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушул айткандарын билип тургандан кийин мүмкүн болушунча саламды так, туура, анан чын ыкласы менен айткан жакшы да. Анан бул эң негизгиси пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат да. Амалдардын эң жакшылары кайсы дей турган болсо, итамут таам. Башка бир ач калгандардын, колунда жоктордун курсактарын тойгозуу, ошондой эле салам айтуу, кимди таанысаң дагы, тааныбасаң дагы. Тааныган адам болобу, тааныбаган адам болобу, баарына бирдей салам айтыш керек. Анан биздеги кээ бир адамдар бар го, эми баягы жат көрүнүштөрдөн 2-3 адам отурган болсо, турушкан болсо, келет дагы анан биринчиси көрүшкөн адам менен тааныган адам менен саламдашып коет дагы анан беркилер менен көрүшпөй калган учурлар болуп калат. Же тескерисинчесинде көрүшкөндө колду берет, бергенде бирок тескери карап көрүшөт. Булар баягы биздин шариятыбыздагы болгон адепсиз саламдашуудагы болгон адепсиз көрүнүштөр да буларчы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтканда, адамга жылмайып караштыктагы садака депчи. Адамга жөнөкөй эмес, ушундай көрүшкөндө саламдашканың өзүнчө бир сооп болуп жатса, кол берип, Аллах акбарын сурап, андан кийин ошого кол берип көрүшүп жаттан жылмайып койсоң, дагы өзүнчө сооп болуп жатат. Ооба. Ал эми биздин бүгүнкү күнүбүздөгүлөр андай эмес, кээ биркилер бар, ушундай кабагыны бүркөп, мындай кыжалатчылык абалдагыдай же капа болгон абалдагыдай келип көрүшүп ошентишет го. Бирок бул абалдагылар мындай жакшы эмес көрүнүштөрдөн болуп эсептелинет. Себеби саламдын өзү башка бир инсанга болгон бардык жакшылыктарды каалап жаткандан кийин бул жакшылыктар баары жүрөктөн гана чыгыш керек. Ал эми бул саламдашууда бизде эми ар кандай саламдашат го. Кимисиге кандай туура келип калган болсо, ошол тартипте саламдашат. Ал эми бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул саламдашуунун адебин дагы айтып кеткен да. Мисалы үчүн саламдашуунун адеби эң эле биринчиден улоочон бирдемкеге минип жүргөн адам боло турган болсо, ал жөө басып жүргөн адамга салам бериш керек. Ал эми басып бара жаткан адам отурган адамга салам бериш керек. Кичүүлөр чоңдорго, азчылык көпчүлүккө салам бериш керек. Бул саламдашуунун адептери. Анан жада калса башка убактарда деле мына ушундай жаман көрүнүштөргө барып калган биздин мусулман бир туугандарыбыз бар.
өзгөчө Рамазан айында көбүрөөк баягы биздин мусулман бир туугандарыбыз ушак сөздөрдөн Устаз сөзүн созуңузда. Бир ушундай көпчүлүк олтурат. Анан ошол баарды тамак ичип баштап койгон. Анан бирөө кечигип келди. Дагы бирөөсү ассаламу алейкум деп учурашты. Кээ бирөөлөр ошол барып учурашып, колдорун кармап учурашып атат. Ушул туурабы же туура эмеспи? Адепке жатабы, жатпайбы? Өтө жакшы суроо сурадыңыз. Бул нерсеге эми биздин кыргыздыкында жерге отурат дагы төргө аксакалдар отурат, төгөрөктөшүп отурат. Анан кечигип келген адам Кирип чыгуу дагы. баары менен айланып көрүш керек да. Бул абалда көпчүлүк адамдарга ыңгайсыздык жаралат. Ооба. Кыйынчылык болот. Бирөөсүн колумай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эмне деген? Дин юсур лайса уср. Дин жеңил, оор эмес. Динди биз оорлоштурбашыбыз керек. Эгерде, мисалы үчүн, негизги саламлашууда бир адам экинчи адамды көрдү, кол берип көрүш шарт эмес да. Негизгиси эле алыстан болсо деле ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Жетишерлик ошол. Эгер мүмкүнчүлүк жеңилдик боло турган болсо, кол берип көрүшкөн жакшы болот. Эгерде бирөө ошондой үйдө отуруп, бир ыңгайсыз абалда, балким бирөөсү колун жууган эмес, бирөөсү колун жууган, тамак аш жегенде деле пайгамбардын сүннөтү да кол жуушчу. Кол жуугандан максат колдогу бүт баардык микробтордон тазалануу да. Кол жуугандан кийин арчыбайт дегендейчи. Анан мүмкүн балким кирип салам айтып кирген адам мүмкүн колун жуубастан эле саламдашып койгону кирди. Ага чейин киргенге чейин башка бирдеңкелерди кармап кирди дегендей болуп калат. Ошон үчүн саламдашып кол бербеген жакшыраак болот. Устаз, ошол баягы кол жууганда майлык берет. Ошол баягы арчыш керекпи, арчыбаш керекпи? Ошого токтолуп койсоңуз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн арчыбаган. Себеп дегенде, гигиена деген нерсени азыр мына Рамазан айында да көптөгөн жерлерде ооз ачарлык кылат, ооз ачарга барат. Анан бир эле сүлгү менен, бир эле кол арчуу менен канчалаган адам кол арчышат. Ошол эле убакта карасаңыз, жанагы кол арчууну кармасаңыз өл, балким сыксаңыз суулар тамчылайт болушу мүмкүн. Бул жат көрүнүш. Жакшы эмес, Жакшы эмес. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колун жуугандан кийин арчаган эмес да. Демек бул баягы биздин элибизге дагы бир үлгү өрнөк болсун, аткен пайгамбардан айтып атасыз да, үлгүсүнөнчү. Демек кээде ушул сиз айткандай кээбилер колдорун мындай арчыбай коет, акырын өтүп коет. Кээбилер арчийт да. Жанагы анан сиз айткандай кандай колдор эп каякта кармап келди, аны Кудай билет. Оорусу барбы жокпу, тазалык деген маселе да бар да. Бул нерсени азыр ушундай убакыттан пайдаланып айткым келет да. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы мусулман бир туугандарга тиешелүү маселе да булчу. Анан мусулман эместерге же башкаларга тиешеси жок. Бул деген мусулман адамдын оң колу дайыма таза жүрүш керек. Дайыма таза жүрүш керек. Балким жей турган бирдемкени кармап каласың, же көчөдө бир жакшы көргөн адамдарын көрүп каласың, көрүшөсүң. Кыскасын айтканда, жанагы кээ бир адамдар мурдун тазалаганда, мисалы чим киришет да. Чим киргенде оң кол, сол кол эметет дагы, ал аз келген соң кийин эки колун бириктирип, колдорун сүртүп салган учурларды көрүп каласың да. Өтө мындай бир жат көрүнүштөр да барчы. Ошол мурунду тазалаганда дагы дайыма сол кол менен тазалап, кийин кагаз болсо кагаз менен, же болсо платочкасы менен тазалап курутуп коюш керек. Бирок оң колунду мүмкүн болушунча жаман нерселерге иштетпеш керек. Дайыма таза жүрүш керек да. Жакшы, Алла разы болсун устаз. Бүгүнкү тема ушул саламдашуу адеби жөнүндө сөз кылып атабыз, урматтуу көрөрмандар. Демек ушул мен ойлойм 20 мүнөттүн ичинде устаз көп маалыматтарды берди. Кудай буйрса ушуларды амал кылалы, сиңирели. Анан ушул жанагы жакшы өрнөк айттыңыз да, баягы жөө жүргөнгө төбүңө салам бериш керек депчи, пайгамбарыбыздан келтирип. Бизде ушул азыр тескеринче болуп калган да. Байкайсызбы, кээде мындай жанагындай баягы жөө жүргөндөр тигилерге салам берип көрсө, бунун пайдасы, фазилети эмнеде? Бул негизги тартип болчу. Тартип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бизге коюп берген тартиби. Бирок саламды Алла Таала деген жакшысы саламды биринчи айткан дейт го. Бирок ошол эле убакта жанагы мен жөө кетип жатам, атчан адам, төөчөн адам мага салам берсин,
дей турган болсо, бул тартип менен. А бирок жок, мен Алла Тааланын алдында бир жакшы адам болоюн, чарчаган жокмун, башка болгон жокмун деп туруп, андан кийин минип кетип жаткан адамга ассаламу алейкум деп салам айткан болсо, эч эмеси жок. Зыяны жок. Негизгиси бул жерде салам айтуу. Мусулман адам бири-бирине ичиндеги болгон жакшылыкты каалоо да. Устаз, анда бүгүнкү теманы жыйынтыктап бир жакшы ороз айда буюрса мынакей дуалар кабыл болот дейт. Буюрса саламдын пайдасын айттыңыз, бир жакшы бир бата бериңиз, доо бериңиз. Амин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Я Аллахым, сурагыла беремин дегенсиң, дуа кылгыла кабыл кылам дегенсиң. Мына ушул биздин кылып жаткан дуаларыбызды Аллахым өзүң кабыл кылгын. Мына ушул Рамазан айында эң биринчиден кайсы бир мусулман бир туугандарыбыз орозо кармаган болсо, орозо карма орозолоруну кабыл кылгын. Кыямат күнүндө орозо кармагандар Райян эшигинен бейишке кирет деген Аллахым мына ушул бейишке киришини насып кылгын. Ал эми ушул улук айларда кайсы бир пенделериң оорун айынан орозо кармаша албай турган болсо, аларга өзүң толук шифаңды берип, кийинки Рамазан айларында 30 күн орозо кармаштарын насып кылгын. Кайсы бир пенделериң сапарда жүрүп, сапардын айынан орозо кармай албай жаткан болсо, сапарларыны байсалдуу кылгын, такыбачылыктын жолунан кылгын. Барып келгенге чейин амандыкта болушун Аллахым өзүң насып кыла көргүн. Аллахым мына ушул Рамазан айынын урматында ар бир момун мусулмандарынын жүрөгүнө аруулук бергин. Бири-бирине өзүнө жакшы көргөн нерсени жакшы көрүштү насып кылгын. Бири-бирине өзүнө жаман көргөн нерсени жаман көрүштү насып кылгын. Дайым эле ортодо мусулмандардын ортосунда болгон урмат сый болуп, саламдашуу адептерин сактап, саламдашканда дагы чын жүрөгүнөн жакшылыктарды каалап саламдашты Аллахым ар бир момун мусулманга насып кылгын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин би рахматика я архамар рахимин. Сиздердин атыңыздардан ушул биздин чыгармачылык жамааттын атынан Уштанбек дин аалымына устазыбызга ыраазычылык билдиребиз. Устаз айткан, пайгамбарыбыз үйрөткөн саламдарды Кудай буйрса жайылталы, саламды жайылткыла дейт, береке болот дейт, сүйүү болот дейт, ийгилик ынтымак болот дейт. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Орозоңуздар кабыл болсун.